Саламатсыздарбы, бүгүн биз талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо тууралуу, ошондой эле шайлоо алдындагы үгүт иштери, ал кандай болушу керектиги жөнүндө шайлоолор боюнча эксперт Канышай Мамытова менен маек курабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Биз өткөндө шайлоочулар тууралуу, алардын активдүү шайлоо укуктары тууралуу сөз кылганбыз. Бирок келиңиздер, бүгүн талапкерлер тууралуу, жаңы шайлоо системасына ылайык талапкерликке көрсөтүүнүн жана парламенттин депутаттарын каттоонун кандай өзгөчөлүктөрү бар экендиги тууралуу сүйлөшөбүз. Мыйзамга шайлоо тууралуу киргизилген өзгөрүүлөргө ылайык биринчи кезекте депутаттардын өздөрүнө карата талаптар өзгөртүлдү. Башкача айтканда, жаңы талаптар боюнча Кыргыз Республикасынын 25 жашка толгон жана активдүү шайлоо укугуна ээ болгон жана жогорку кесиптик билими бар жараны жогорку кеңештин депутаты боло алат. Башкача айтканда, жаш курагы өзгөрдү жана жогорку кесиптик билиминин болушу талап кылынат. Ага ылайык биз буга чейин талкуулагандай, эки аралаш шайлоо системасынын бир мандаттуу округтары боюнча көрсөтүүнүн эки башка тартиби боюнча талапкерлер же саясий партиялар көрсөтө алышат, же жарандар өзүн өзү көрсөтүү тартибинде өздөрүн өздөрү көрсөтө алышат. Эгерде сөз саясий партияны көрсөтүү тууралуу болуп жатса, анда ага ылайык саясий партиянын курултайы болууга тийиш. Анда мисалы Жаран Ивановду Нарын бир мандаттуу шайлоо округу боюнча көрсөтүү тууралуу чечим кабыл керек. Эгерде бул чечим Жарандын өзүнүн талапкерлигин коюу тууралуу өзү тарабынан кабыл алынса, анда бул жерде биз өзүн өзү көрсөтүү тууралуу айтабыз. Ал эми бирдиктүү округ боюнча көрсөтүү субъектиси талапкерлердин тизмесин бир мандаттуу округтар боюнча көрсөтүп жаткан саясий партия гана болушу мүмкүн. Конкреттүү адамдар талапкерлер бирдиктүү округта көрсөтүлөт. Бул талапкерлердин тизмелери жана ага ылайык бирдиктүү округ боюнча саясий партиянын талапкерлеринин тизмесине мыйзам тарабынан белгиленген талаптар бар. Башкача айтканда, бул биринчи кезекте гендердик квота. Бир жыныстагы адамдардын 70%дан ашпоосу. Ошондой эле жаштар квотасы каралган. Башкача айтканда, 35 жаштан жогорку болгон адамдардын 15%дан кем болбошу жана ошону менен бирге алардын ичинен биринчи 25 талапкердин ичинде. Ошондой эле этникалык азчылыктарга таандык болгон адамдарга карата эмес, ошол эле 15% жана 2 адам болушу керектиги тууралуу милдеттүү талап. Бул ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 2 адам. Башкача айтканда, мындай жол менен талапкерлердин тизмесин көрсөтүү жана каттоо этабында бул квоталар учурда иштеп жаткан мыйзамга ылайык каралган болуп чыгууда. Анан албетте каттоо процедурасынан өтүү үчүн бирдиктүү округ боюнча талапкерлер же саясий партиялар, алар борбордук шайлоо комиссиясында документтердин белгилүү бир пакетин берүүгө тийиш. Башкача айтканда, чынында бул өзүнүн талапкерликке көрсөтүү тууралуу документтер болчу. Бул саясий партиянын курултайынын чечими же талапкердин бир мандаттуу округ боюнча өзүн өзү көрсөтүү тууралуу арызы. Анан бул талапкерлер тарабынан толтурулган өзү тууралуу маалыматтардын формасы болушу керек болчу. Жогорку билим тууралуу дипломдун көчүрмөсүн нотариустан күбөлөндүрүп алып келүү, шайлоо күрөөсүн төлөө, анын жеке маалыматтарын чогултууга жана иштеп чыгууга каршы эместиги тууралуу арыз жазуу. Бир мандаттуу округ боюнча мыйзамга ылайык азыр шайлоо күрөөсү 100 000 сомду түзөт. Саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү курултайдын талапкерлердин тизмесин көрсөтүү тууралуу чечимин талапкерлердин тизмесинин өзүн кайрадан берүүгө тийиш болуп калат экен. Ага ылайык тизмедеги ар бир талапкердин документтерди 1 миллион сом өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсүн төлөгөндүгүн тастыктаган документти дагы. Анан албетте документтерди тапшыруу, жыйынтыктарды текшерүүлөрдүн этабы болуп жатат. 21 жылдын күз айындагы алдыда боло турган шайлоолорго бизде 21 саясий партия катталган. Мыйзам боюнча талапкерлерди көрсөтүүнү каттоо этабынан кийин шайлоо алдындагы үгүт иштеринин этабы башталат. Сиз бир мандаттуу округтар боюнча бардык талапкерлерди жана талапкерлердин тизмесин каттагандан кийин шайлоо алдындагы үгүт башталат деп айттыңыз. Шайлоо этабына толугураак токтоло кеткибиз келип атат. Шайлоо алдындагы үгүт иштери деген эмне жана аны ким өткөрө алат жана кандайдыр бир чектөөлөр барбы? Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү жаатында дагы өзгөрүүлөр болду. Мыйзамда бар. Шайлоо алдындагы үгүт боюнча деги эле бул эмне? Башкача айтканда, мааниси боюнча бул саясий партиялардын талапкерлеринин шайлоолордун мезгилиндеги шайлоочулар белгилүү бир талаптар үчүн же ага каршы, же саясий партия үчүн, же ага каршы добуш беришине багытталган ишмердүүлүгү. Ага ылайык мыйзам боюнча бизде шайлоо алдындагы үгүт талапкерлеринин тизмесин каттоо аяктаары менен башталып, добуш берүүгө 24 саат калганда токтотулат. Шайлоо алдындагы үгүт ар кандай формаларда ишке ашырылышы мүмкүн. Башкача айтканда, бул жалпыга маалымдоо каражаттарына кайсы бир материалдарды чыгаруу жолу менен болушу мүмкүн. Ал жерде үгүттөө мүнөздөмөсү басылма, аудио, видео материалдарды чыгаруу болушу мүмкүн.
Бул кандайдыр бир ачык иш-чаралар болушу мүмкүн. Бирок бул эреже катары шайлоочулар менен жолугушуулар же мыйзамда тыюу салынбаган формадагы иш-чаралар. Бирок ошол эле учурда талапкерлер жана партиялар биринчи кезекте аткарууга тийиш болгон бир катар белгилүү чектөөлөр. Бул кимдир бирөөлөрдүн үгүт жүргүзө албагандыгына байланыштуу. Башкача айтканда, үгүт жүргүзө албаган жана үгүттөөчү боло албай тургандар булар жогорку кеңештин депутаттары жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарынан тышкары мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер. Үгүт иштерин шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, байкоочулар, эл аралык байкоочулар, дин ишмерлери жүргүзө алышпайт. Шайлоо алдындагы үгүткө кайрымдуулук уюмдарынын мүчөлөрү жана түзүүчүлөрү, 18 жашка толо элек адамдар, чет өлкөлүк жарандар, уюмдар, судьялар, прокурорлор, укук коргоо органдарынын кызматкерлери катыша алышпайт. Башкача айтканда, булар үгүт жүргүзө албай турган адамдардын бүт категориясы. Үгүт иштери жасоого болбой турган жерлер боюнча кийинки чектөөлөр, башкача айтканда мыйзамга киргизилген өзгөрүүлөр боюнча үгүт иштери эми саламаттык сактоо, билим берүү мекемелеринин ичинде жана андан 100 метр радиуста жүргүзүлүшү мүмкүн эмес. Башкача айтканда, булар мектеп, оорукана, бейтапканалар, университеттер. Эми аларга үгүт иш-чараларын өткөрүү үчүн тыюу салынды жана алардын жанында дагы үгүт материалдарын таркатууга болбойт. Ушул эле нерсе сыйынуучу курулуштарга дагы таандык. Башкача айтканда, бул эреже катары диний мечиттер, медресе, чиркөө, синагог жана башкалар. Алардын жанында дагы 100 метр радиуста шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүүгө болбойт. Ушундай эле чектөөлөр пенитенциардык системанын мекемелерине, башкача айтканда абактарга, убактылуу кармоочу жайларга, тергөө изоляторлоруна, ошондой эле кооптуу материалдардын өндүрүшү, электр өткөргүч чубалгалары жайгашкан имараттарга жана башкаларга таандык. Бирок бул биринчи кезекте шайлоочулардын жана үгүт иштерин жүргүзүүнү каалаган талапкерлердин, партиялардын өздөрүнүн коопсуздугун коргоо максатында жасалып жатат. Ошондой эле дагы кайсы жерде болбойт? Башкача айтканда, активдүү үгүт жүргүзүүгө болбойт. Ошол эле учурда бизде талапкерлер, саясий партиялар дагы эле үгүт материалдарын, баннерлерди, баракчаларды чыгарып жатышат жана ага ылайык аларды бардык жерге чаптап жатышат. Мыйзамда ошондой эле жайгаштырууга болбой турган чектөөлөр белгиленген. Башкача айтканда, булар жашыл бак-дарактар, эстеликтер, мамылар. Бул саясий партиялар жана талапкерлер өзүнүн басылма үгүт материалын жайгаштырууга укугу жок болгон жерлер. Эгерде алар өздөрүнүн үгүт материалдарын жеке менчик объектилерине, мисалы үйлөрдү курчаган дубалдарына жайгаштыра турган болсо, анда аларда ушул орун жайдын ээси менен кандайдыр бир макулдашуусу болушу керек. Эгерде бул коммерциялык орун жай болсо, эреже катары алар, мисалы, жарнама такталар, анда алар ушул жарнама такталарын ижарага алуу тууралуу келишим түзүүгө жана ага ылайык шайлоо фондунан төлөм жүргүзүүгө тийиш. Ошол эле учурда үгүт жүргүзүүдө ага ылайык талапкер же саясий партия өзү үчүн эле үгүт жүргүзбөстөн, ошондой эле өзүнүн оппоненттерине каршы кандайдыр бир үгүт иштерин жүргүзгөн учурлар болбошу керек. Бул каршы үгүт деп аталат. Бирок ошол эле учурда тигил же бул талапкердин же саясий партиянын абийирине жана ишкер кадыр-баркына жоо кетирүүгө жол берилбейт. Диндер аралык, расалар аралык, гендердик, улуттар аралык кастыкты козутуучу учурлар, бийликти басып алууга чакырыктар жана башкалар болууга тийиш эмес. Башкача айтканда, мыйзамдын ченемдери боюнча карай турган болсок, анда үгүт кыйла позитивдүү өтүүгө тийиш. Ар бир талапкер же саясий партия өзүнүн программасы жана өзүнүн жетишкендиктери тууралуу айтышы, бирөөгө каршы үгүттөбөсө дагы кандайдыр бир жеке адамга өтпөшү, башкача айтканда, адат болгондой кара пиарга чейин жетпөөгө тийиш. Бул жерде абдан маанилүү, шайлоону даярдаган учурдан тарта шайлоочуларды сатып алууга тыюу салынарын белгилей кетүү керек. Башкача айтканда, шайлоо дайындалганда кайсы гана болбосун берилген материалдык баалуулуктар, мейли ал мугалимдердин күнүнө карата торт же улгайган адамдардын күнүнө карата тамак аш салынган баштык болсун, шайлоочуларды сатып алуу катары түшүнүлөт. Шайлоолорду дайындоо тууралуу буйрук чыккандан кийин алар сатып алуу катары эсептелет. Ага ылайык шайлоолорду дайындаган учурдан тарта сатып алууну ишке ашырууга кайсы гана болбосун товарларды жана кызматтарды кайтарымсыз же жеңилдетилген шарттарда тартууга тыюу салынат. Ошондой эле талапкерлерге, алардын жакын туугандарына жана алардын өкүлдөрүнө кайрымдуулук ишмердүүлүгү менен алектенүүгө тыюу салынгандыгы тууралуу тыюу салуу так белгиленген. Бул жерде сатып алуу катары эсептелбегени милдеттен менен алкагында келишим боюнча аткарылган жумуш. Эгерде мен үгүтчү катары талапкерге иштеп жатсам, анын үгүт материалын, анын ишмердүүлүгү тууралуу айтып берүү менен таркатам. Мындай болгондо биздин ортобузда келишим түзүлөт. Ал мага менин жумушум үчүн төлөйт. Анда бул сатып алуу болуп эсептелбейт.
Бирок эгерде талапкер мисалы азык түлүк баштыктарын таркатып жатса же кандайдыр бир чай ичүүнү уюштурса, анда мындай учурда биз шайлоочуларды сатып алуу орун алды деп айта алабыз. Толук түшүндүрүп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биз менен шайлоолор боюнча эксперт Канышай Мамытова болду.